Урматтуу мекендештер, Кыргызстан Тышкы иштер министрлиги азыркы геосаясаттагы көптөгөн конфликттерге жана көптөгөн кризистерге карабастан өзүнүн тышкы көп векторлуу саясатын жүргүздү. Ошону менен бирге биз көптөгөн мамлекеттер менен байланыштарды түзүп, 137 жолугушуу жана сапарларды жүргүздүк. Анын 65-и Кыргызстанда өттү дагы, 72-си чет өлкөлөрдө жүргүзүлдү. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садырбек Жапаров өзүнүн 24 иш сапарын Азия мамлекеттерине, Европа мамлекеттерине жана өзүбүздүн СНГ мамлекеттерине жасап, көптөгөн жетишкендиктерге жетиштик. Андан тышкары биз Түрк мамлекеттер уюмунун жогорку деңгээлдеги саммитин өткөрүп, Кыргызстанга Түрк мамлекеттер уюмунун төрагачылыгы бизге өттү. Толугу менен 24-жылы 552 эл аралык келишимдерге кол коюлду. Бул дагы Тышкы иштер министрлигинин жардамы менен өттү. Андан тышкары 958 миллион доллардын тегерегиндеги ар түрлүү келишимдерге кол коюп, жана долбоорлорго ишке ашырылатылган сүйлөшүүлөр болду. Тышкы биздин мекендештерди коргоо ишибизде 850 миңден ашык биз кызмат көрсөттүк. Биз ойлоп атабыз, бул дагы биздин мигранттардын жашоо шартына жана иштерине бир топ жеңилдик болду. Эми 25-жылды карасак, биз дагы көптөгөн иш ойлорубуз бар. Жакын арада өзүбүздүн мамлекетибиздин чек араларын тактап, биздин коопсуздук жана бейпилчилигибизди колдогонго чоң аракеттер жүргүзөбүз. Мындан тышкары Тышкы иштер министрлиги өзүнүн экономикалык дипломатия саясатын жүргүзүп, көптөгөн инфраструктуралык проекттерге инвестиция тартканга жардам беребиз. Андан тышкары биздин чет элдеги мекендештер, мигранттардын кызыкчылыгын коргоо биздин бирден бир негизги милдеттерибиздин бири калууда. Андан тышкары, урматтуу мекендештер, биз өзүбүз Тышкы иштер министрлиги дагы өзүбүздүн ички аппаратыбызда көптөгөн реформалар жүргүзүп, жаңы кадрларды киргизип, иштерибизди алдыга жылганга аракет кылабыз. Урматтуу мекендештер, сиздерди келе жаткан 2025-жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Биз Тышкы иштер министрлиги Кыргыз элинин, Кыргыз мамлекетинин тынчтыгы, бейпилдиги үчүн кызмат кылганга дайым даярбыз.